ушул видео боюнча мен жана өзүмдүн оюмду айтып киргизгем. Ошол оюмду айтсам, ошо комментарийде сен каяктан билесиң, сен карап турдуң беле, сен ошонун жанында турдуң беле, сага окшош экен ал бала тияк нервди качайта турган сообщение комментарийлер жазып анан запроска ар нерсе жүрө турбай элечи туранчы. Мен ошондой жазып аткан, именно ушундай нервди качайта турган комментарий жазып аткан адамдар чын эле көтүңөрдү кысылгачы. Уктуңарбы? Андай нерселерди жөн эле силер иш менен көргөзбөгөндөн, тил менен көргөзбөгөндөн, тил менен да көргөзө албагандай жөн эле сөз менен мындай жазып көргөзүп койгон бул негизи эркектикке дагы, аялдыкка да жакпайт. Ошондуктан мен лично ал жерге өзүм оюмду айткам, кечирип койгула эгерде мындай туура кабыл алгандарга кечирип койгула, эгер жанагынтип туура эмес сүйлөп анан кайра мамлекет мындай анан атайын өлтүрүп салышты, сен ошол жерде карап турдуң беле, анан мындай дагы эмне деди? Ал баланын колунда наушник болсо кантип качып кетмегиле, анан аны эмнеге кемиңге алып бардыңар, аны эмнеге кубалап кармап албай атып салдыңар, анан эмнеге алдайын заказ берип өлтүрдү, ар кайсы сөздөрдү жаза бербей, андан көрө Кудайдан тиленгиле биздин ситуация ушундай башыбызга келбесин деп Кудайдан тиленип отургула. Азыр жашоо опасный болуп калды. Ошондуктан баарыңыздардан кечирим сурайм, жаман сүйлөсөм. Туура кабыл алгыла. Саламу алейкум.